Уақыт қымбат дедім ғой, сіздерге біліп атам мен. Кафеге кірген ақшаңыздар бар. Башқа концертке уақыт қымбат бүгінгі заманда. Себебі бүгін тез жашаған заман болып қалғанда уақыт бөліп келгеніңіздерге мен разы болып отыратам. Денсаулықта болыңыздар. Сіздерге денсаулық тілеп тұрайын. Маға тияқта денсаулық тілегендер әбей көбейіп кетті. Артына орсаңыз денсаулықты бол деп атады. Сіздер дағы денсаулықта болыңыздар. Бүгін той емес, ошон үчүн сактардан гана денсаулык тілеп атам. Биринчи адамга денсаулык болсо, калган өзү иштеп акырын таап жашоосун улап кетет экен. Алдыңыздарга чакыра турган сатиразы мыкты жигит, денсаулыгы мыкты жигит. Бул тайтайлагын тартат деп коет менин тайкем. Кыргыз сатирасындагы ала тоолой салымы бар. Жаш кутулдардын атаманы десем болот. Туз көзүр деп коебуз муну биз. Боке тура болсун бе? Стакия! Рахмат. Маэстро рахмат. Элдин кол чабысын бир угуңузчу, Боке. Рахмат. Биздин менет кайтып атат. Уже ресторанга чакыргандар болуп атат. Тияка бияка чакырышкандар да бар. Жакшы номер выступление кылыш керек да үчүн. Рахмат. Көңүлдүү кечиңиздер менен Нурхат. О, бул тайка десе түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн, урматтуу туугандар. Biz Rahman Razıqovдун Бештабан кудулар тобунан чыккан. Нурхат Rahman Razıqовдун Беш Авашка Беш Кемпирдин колунан чыккан. Rahman Razıqовдун группасы. Бул жайнанын колунда чоңойгон. Биз эркектен таркаганбыз, бул кыздан таркаган да. Ошого жээним, сен өзүң неабычный боласың. Туура айтып атат. 12 жылдыкта юбилей болуп атат. Элдин жаман кырышасын жылдырдың. Тайке, мен ошо цифраларга таң калып атам. Мунуга да таң калдым. Бирөө шашылык атсачы мисалы. Номер 1 шашылык, номер 1 манты, номер 1 пицца, номер 2 деп койсо эч ким жебей коёбу. Биз ушу цифрага ишенет экенбиз. Номер 1 дей берет экенбиз. Номер 2 деп койсо болот. Анан мен дагы 12 жылдык деп сактана деп койдум. Мен 12 жылдык жагып атат. Көрүүчүлөр ойлоп калышы мүмкүн. Бул филармония спорт ортосуна койсо болмокто. Бүгүн күн бошой калды. Анысы 12 жылдык баланын концерти ушу балдар бар эмне болгондо. Ийгилик, ийгилик жерим. Мосынбек Сакиев, Сатыбалдиевич. Рахмат. Эми бисмилла дегенде эле бир театрдын устаттын сөзү башталып атат бул жерден. Рахман агай жөнүндө айтайынчы опа дегенде эле. Негизи көпчүлүк айтат, Рахман Разыков атаңар анча деле күлдүрө алчу эмес дейт. Күлдүрөт эле, эмне күлдүрбөйт? Просто мындай берки кудулдадай мындай дуң этип күлдүрбөйт эле, бирок күлдүрөт эле. Бир жолу жайна Атаханын тааныйсыздар да. Ошол бир жысы юбка кийип келиптир, күлкүлүү жерин айтып берейин. Анан юбкасы кышык экен да. Көргөн эле Кудай берип калды, жайна юбкаң кышык экен десек эле чычалап кетип эле Рахман агай театрга келсе алдына чыга эле. Агай, караңызчы эмне, мен юбкам кышык бекен деп агайга жамбашын көрсөтпөй. Агай карап, жок, жашнагай экен, жамбашың өзү кышык экен деди. Күлдүрөт эле кадимкидей. Анан чыкканда айтат эле, чыкканда аудиторияны байкагыла. Эгер залда айымдар көп болсо, айымдар жөнүндө сүйлөгүлө, аксакалдар көп болсо, аксакалдар жөнүндө сүйлөө дейт эле. Бул жерде негизи айымдар көп экен азыр эми. Айымдар жөнүндө сүйлөйүн, апалар жөнүндө сүйлөгүм келип атат. Мен негизи апа жөнүндө көп сүйлөйм. Себеби апалардын, аталардын баалуулугу, алардын берген тарбиясы убакыт өткөндөн кийин баасы өсүп чыгат экен да. Мисалы биздин апалардын бир тарбиясы бар эле бала кезде. Эшикке чыгып барасаң, ой, башыңа бир жеке кий. Ой, бутуңа бир жеке кий, сыз өтөт десе, ой, эмне эле кийчи, ушунду айта берет дечим да. Ошондо кийип койсом болмок экен. Мына результат. Жок, апалардын сонун тарбиясы бар. Дагы бир тарбияңар бар жана бала кезде коркутат элеңер го. Ай, жөнө тур. Ана, бөө келатат. Азыр бөө ап деп кетет дейт го, а? Бөө өзү эмне? Мен 40тан ачтым, бир да бөөнү көрүлөт эле. Шундук тарбиялар бар. Дагы бир тарбия бар жана.
Уят балам, уят деп атасы қарап көр. Қырғыздың Либой мен қызының мейесінде уят деген трамба бар. Ойын ачық айта албайды. Ушу тарбия аябай сиңип кетти эле, азыркы жаштар бизден да уялчак. Мен ыраазы болом, кээде мына коомдук транспортко түшүп калам, мында байкалат да мындай жүрөгүм жылыйт эле. Автобуста кетип аткан болсоң, кокус эле автобуска улумунун өкүлдөрү кирип калган болсо, автобустун ичинде турган жаштар уялгандан эле көзүн жумуп берет момунтип эле. Анчамчылар аксакалдардын бетин карай албай, конечныйге чейин карап кетип момунтип. Ыраазы болосуң да кадимкидей, жүрөгүң жылыйт да негизи. Салыштырмам азыркы жаш апалар биздин апаларга караганда бакталайыңыздар аз. Неге дегенде өз уулуңуздарды каалаганда чымчып тарбия бере албайсыңар. Сен интернетке түшүп калган болсоңор дүңгө чыгып кетип же бажы камалып да кетишиңер мүмкүн, туурабы? Укук коргоочу деген көп азыр. А биздин бала кезде укук коргоочунун уусу болуп турат ан көрө. Мен апам Шырдагын түбүндө 5-6 вариантта чуук турчу. Акталдан, Караталдан, Мырзатеректен, кылмышыңа жалаша Долонодон, Табылгыдан, кокус эшик ачылып кетип бирөөнүн уйгура көрөт чачкан болсо бул өтө оор кылмыш. Бул табылгы. Апаң талгын алып ушундай чыкканда ойноп аткан жерге аттап келип түркүгө кирип кетесиң. Неге? Биринчиден эл көрбөсүн, экинчиден токмок жесем дагы жумшак төшөктөрдүн үстүндө нормаль жейди ушундай туруп, апа делай дейсиң. Апаң келип чыпылдап сабап, даже сыркы сабайт. Эч кандай эчтеке болбой эле. Кудай ачыр ушу жашка келдик да. Мен дагы сүйлөм, Кудай, вовремя чоңоюпмун да. Эгер ушу мыйзам мен бала кезде иштегенде байкош апам пожизненно кетмей экен. Азырда жүрмөй экен 3 жыл калды деп коет. Негизи тарбияны апалар жакшы берген. Азыркы эми тарбия башкача болуп калды. Илгерки бир сонун макаласы жоюлуп кетти. Кызга 40 үйдөн тыйуу деген макал жоюлду. Жоюлду, иштебейт. Азыр бирөөнүн баласы эмес, өзүңүн балаңды тарбиялай албай калдың. Себеби ушундай болуп калды. Коомдук тарбия деген ал вообще жоголуп кетти. Илгери коомдук тарбия мощный болчу. Азыркы неге биз курактуу кичинекей балдар, жаш балдар азыркы өсүп келаткан? Неге назик? Себеби тарбиянын жумшактыгынан болот. Мен курактуу балдар бала болот, сразу миграцияга кетет. Балдар чоң апа тайнын колунда калат. Ал карыган кишилер аларга тарбия берген мүмкүнчүлүгү жок. Аларда саноосу болду. Кечинде бешөөнү киргизип алат, эртең бешөөнү чыгарып коет, бүттү. Анан бала мектепке барат, садикке барат, ал жерде айымдар тарбия кылат. Устаттык кылган адамдын сыпаты шакиртке өтүп кетет экен. Анан ошон үчүн азыркы армияга барган балдарды командир урушуп койсо таарынып калат экен, армияда. Себеби коомдук тарбия жок. Бизде коомдук тарбия мощный болгон. Сен бала кезде чуркап барат эле ушундай бетиң менен былч берге жеттип, ордуңа тура калып, өңгүрө ыйлайын деп атсаң, бул жакта эле турган балдар. Ой, молодец. Карачы. Эркек экен эми олай. Эркек экен ыйлабайт экен деп коет, бүттү ыйлабайсың. Ыйлагың эле келет. Просто катын болгуң келбейт да. Ушундай жүлдүп кетейин. Молодец, эркек экен деп коет, бүттү. Ошо бойдон эркек болуп чоңоёсуң. Андан кийин уруштурат, анда да токмок жапка ыйлап барасың, айтып койбосун деп, эркек бала келатан көрө ыйлабайт экен, карачы мынаны деп коет, бүттү ыйлабайсың. Себеби бала эркек болуп чоңоюп атат. Анан кийин армияга кетесиң, армиядан келесиң, келип жүрсөң айтат, эркексиңби, үйлөн дейт. Жашнакай жашап атсаң, дагы көчөдө досторуң келип алып, чыкпайсыңбы, эркексиңби дейт. Карасаң мындай, анча сербетип каласың, ал дейт, албаймын. Ома эркексиңби, ал дейт. Мына эркек болобуз, алдыбыз алкаш болуп калдык уже. Ушинтип эркексиңби деп атып, ушу сөз бир 60ка чыккандай таасир этпей калат экен, Эркек дейсиңби, кампир дейсиңби? Себеби бул жагына караганда бул жагы жакын калат экен. Негизи бул коомдук тарбия аябай орду чоң. Эми мен туугандар эл алдына чыккандан кийин мындай ырчылар өзүнүн баланча ырымды да берейин, оочулар түкүнчү ырымды да берейин деп аткарышат. Менде бир жаңы эме бар. Ыр эмес, сатира. Мисалы, могу мектептеги предметтерди биз окуйбуз. Бирок байкайсыңар, ушу мектеп предметтери ушу биз жашаган ага туугандарга окшош болот экен. Мен аябай изилдедим. Мисалы үчүн тарых сабагы үйдөгүлөрдүн кимисине окшош. Чоң ата постоянно сүйлөгөндө атаң көрө анда деген спичка бир тиын дейт эле го, туурабы? Тарых сүйлөйт. Чоң апа кыргыз тил. Атоочилик барышта жатыш деген толтура жанында майда чүйдө жөндөмөлөрү бар.
Ал эми жезде химия болот экен. Жаштакай эле туугандарымды химиялаштырып үйөткөн мындай боло. Жезде химия. Эже математика болот экен. Баарыбыздын WhatsApp группабыз бар, бир туугандардын ичинде. Эжең ар дайым чыгып, ай, канаттын жакшылыгына 2 миңден чогулткыла, мына эми мак дейт го сразу. Эже математика болот экен. Ал эми агаң дене тарбия, переходный возрастта шишип кеткен жерлерди уруп киргизип турат. Ал эми иниң ДПМ, жеңең сүрөт болот экен. Көчөдө көргөн тартып алат экен. Андан кийин кайнатаң география. Билбейсиң каяктан болуп каларын. Кайненең геометрия. Себеби геометриянын ичиндеги жанагы синус, косинус, тангенс, котангенсти түшүнбөйсүңөр туурабы? Кайнене да түшүнбөйсүң ушундай. Жээн чет тил болот экен. Чет тилде как иностранец сыяктуу кат дей албайсың, кат сүйлөй албайсың, сразу жүрөк ооруп калышы мүмкүн. Ал эми куда бул физика болот экен. Физика болот экен себеби биринчи бала тартылуу күчүнө ээ болот. Анан кыз түртүлүү күчүнө ээ болот дагы. 9 айдан кийин чыңалуу күчүнө ээ болот. Ушундай айтып бизге катталыңыздар. Рахмат. Анан туугандар мен ырдап калгам. Ойлоп атасыңар да дай ырдайт да. Ой, менден ырд чыгарам да. Мен банчам чыгарган бетим жок эмес, кээ бир бети жоктор бир ырды 5 жыл 10 жыл ырдашат го туурабы. Мен сразу чыгарып алдым. Просто ырчыларга көбүрөөк сынтакчым. Сен ырчылардыкы жыргалып го чыгып алып силерге эркелеп каалагандай, кана Бишкек барсыңарбы, каяктасыңар, көрбөй атам, көзүн ачар, укпай атам, Бишкек дейт го. Ана минтип го түшүнөсүңөр, поддержка кылыш керек экен дейт. Кана туугандар чогурдайбыз дейт го. Таң калам, мен атайын келгенден өзүлөр дебай туурабы. Силер дуара кылбай. Катимге эткелеп минтип койсуңар, поддержка керек экен колчу. А биздики андай эмес да. Биз гүлдүрүп атып эле, кана туугандар могу жеринде күлүп турабыз дейинби? Любой кыргыз айтат, дейт бала, сен биринчи гүлдүрчү дейт да туурабы. Ана ушинтип сынчынын сыңар өтүгү майрык болуп өзүм тилекке каршы өзүм башыма тийип калдым. Азыр ырдап берейин. Булар Нурхатка арналат деп коеюн. Бул 12 жыл экен, как раз 12 жыл деп. Нурхат жээним деген ыры болсун. Колу бош болсоңор, колуңар чаптырла чаппасаңар, кападыр болбойм себеби бет нормальный туугандар. Эч мындай эме жок. Урматтуу маэстро, бир коюп берип коеюн. 12 жыл. Ой, Нурхат, башкача болот да. Экөөбүз бир театрда чок иштегенбиз да. Постоянно. Абале. Өтө кудул бала да, мен кээде таң калам, молодец деп. Ай!
экөөбүздөн башка эч ким калган жок базыр биякта. Экөөбүздөн башка эч ким калган жок. Даже мен эле калдым. Барыңар кеткилечи. Ой то. Мен өзүм эле коюп коем ушу концерт. Кеткиле болду. Кетебиз да. Силердин мага эч кандай керегиңер жок. Бүгүн концертке катышкандар барыңар мага мешайт эттиңер. Досум, мен жээним жакшы көрөм. Сени жакшы көргөнү зар эмес. Сен тердеп атам, сахнада көп жүрбө. Сен амандыгың мен сактап калайын бар. Мен десолумду ойлоп ошо жерден чыга калдым да өзүм. Чыга калдым, тердеп кеттиңиз. Мен тердейм, себеби могу светтерде чагылышып атат да мен башымачы. Ошого да ысык тартып атат дегенде, анын үстүнө төөсү көрүнүп калган бала жаман болот экен. Күн төбөңө тие берет экен. Рахмат. Мына канчанчы аялыңыздан? Жок, ама алдында илгерки артисттерден калган. Келе кой, кызым, келе кой. Келе кой. Сары болуп атпайбы, Нуркат? Сары болуп атпайбы? Сары болуп атат, кетип калды мейли. Кетти мейли. Болсун ака, тарс эткен бар тамаша. Пейлиңердин кенендиги бокемдей болсун. Ичиңердин тардыгы мендей болсун. Телевизоруңар бокедей болсун, пульту мендей болсун. Телефонуңар бокедей болсун, сим картасы мендей болсун. Уулдарыбыз бокедей болсун, кыздар мендей болсун. Элдер бокедей болсун, депутаттар мендей болсун. Экономика мендей болсун. İşte bana sen de olsun. Болсунбек Сакен Садович!